Эгерде илим албасак биз жахил болуп артта кала беребиз, мусулмандар. Ата жахил болуп, илими болбосо, баласын дагы ошондой кылып тарбиялайт. Ата аалым болсо, бала дагы ошого жараштуу бала болуп чыгат. Ошондуктан ар бир ата дагы илим алыш керек. Эртең күнү мен илим ала албадым деп ар нерсени шылтоолоп, баламды эми сен окуп кал, паланча аалымга барып десең, анча сөз өтпөй калат ал учурда. Өзүң амал кылган болсоң, ошондо балаңа сөзүң өтөт. Пайгамбарыбызга бир апа өзүнүн уулун алып келди. Алып келип айтып атат пайгамбарыбызга: "Мо балама айтып койчу, бал жебе деп айтып койчу" дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Эмне? Эртең алып кел" дейт. Жанагы апа таң калып кайра кетет. Эртеси кайра жанагы баласын ээрчитип пайгамбарга келет. Пайгамбарга келип айтат: "Балама айтып коюңуз эми" деп. Дегенде пайгамбарыбыз эмне дейт? "Эй балам, бал жебей жүр" дейт. Дегенде жанагы апа таң калат. "Болду, ушул десе ооба" дейт. "Ушул сөздү кечээ күн айтсаңыз болбой беле" дейт. Жанагы апа таң калат пайгамбарыбыздын амалынан. "Кечээ күнү ушул амалды, ушул сөздү айтып койсоңуз болбой беле" дегенде пайгамбарыбыз эмне дейт? "Кечээ мен өзүм бал жеп атканмын" дейт. Өзүм бал жеп атып, кантип башка бирөөгө бал жебе деп айтайын дейт. Өзүң бал жеп атсаң, башка бирөө бал жебе десең, ал сөзүң таасир болбой калат. Ошондой эле өзүң илим албастан, балаңды оку десең, ал таасир болбойт ал. Балаңа сөзүң өтүш үчүн өзүң да илим алышың керек. Кеч болсо дагы, мынакей балам, мен жаштыкты өткөрүптүрмүн. Бирок азыр түшүнүп, жок дегенде Куранды окуп калайын деп илим алып атам балам. Сен эми жаштыгыңды өткөрбөгүң дагы илим ал десеңиз, анда балаңыз угат сизди. Ошондуктан келиңиздер, бүгүндөн баштап жашмын, карымын, оорумун дебестен мүмкүн болушунча илим алалы. Жок дегенде Алладан түшкөн ушул Курани Каримди арабчасын окуйлу. Алла Таала оку деп атат. Икра, оку. Ошон үчүн окуйлу.